китеп билим булагы, билим өмүр чырагы деп китепкана бул тынчтыкты сүйгөн жай. Кысымалы Баялинов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасы балдарды, өспүрүмдөрдү, жаштарды, балдар менен иштеген мекемелер менен уюмдардын кызматкерлерин, ата-энелерди камсыз кыла турган мекеме. Бул жерде бүгүн китепкана ишин жогорулатуу максатында атайын тегерек стол уюштурулду. Бүгүн биздин бир чоң маанилүү иш-чара өткөрүп аткан кезибиз болуп атат. 2019 жылы биз деген жаңы бир долбоорду баштаганбыз Кыргызстан боюнча. Азыр бул деген улуу адамдарды китепканада окутуу, улуу адамдарга билим алуу, башка бир ар кандай ыкмаларды үйрөтүүгө китепканаларга шарт түзүү деген. Ошо DVV International деген бул германиялык долбоор. Анан ушул долбоорго 10 китепкана, Кыргызстан боюнча 10 китепкана кошулду. Бүт областтык китепканалар, азыр райондук китепканалар да кошулуп атат. Анан эми ушул долбоордун алкагында ар бир китепканага биз эмерек техникалык жабдыктарды, ар түрдүү мындай компьютердик жабдыктарды жеткирип бердик. Ошондо стол, стулья, экраны, телевизоры, камеры дегендер, ошолордун баары тең интернет менен кошо ошо жабдууларды китепкана менен ушундай камсыздандырдык. Китепкана ишин жөнгө салуу, жаңыча иш тажрыйба менен иш жүргүзүү жана жаңы көз караштарга умтулуу, жаңыча долбоорлорду ишке ашыруу максатында өткөрүлүп жаткан тегерек столго борборубуздагы китепкана башчылары жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Вместе с нашими партнерами публичными, биздин компания Кыргызстандагы китепкана иштерин жаңылоо боюнча бир катар долбоорлорду иштеп чыккан. Биз алгачкы жолу 2 жыл мурун биргелешип, көп иштерди жасай баштаганбыз. Ошондой эле китепкана ишин жакшыртуу боюнча бир топ сүйлөшүүлөрдү өткөргөнбүз. Эми биз улам барган сайын жаңы китепкана ишин жогорулатуу үчүн көп долбоорлорду иштеп чыгып, ар бир китепканада кол өнөрчүлүктөн тартып, ар кандай кызыктуу иш-чараларды өткөрүү менен китепканага окурмандарды, улуу муундан тартып мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга шарт түзүүнүн жолдорун иштеп чыгып, аны бүгүн китепкана башчыларына түшүндүрүп бердик. Мен ойлойм, китепкана ишин алга жылдырууга бул долбоор жардам берет деп. Клубная деятельность публичных библиотек – это новое направление деятельности библиотек, актуально для регионов, где не развита инфраструктура досуга и развлечений. Бүгүнкү тегерек столго катышкандардын көпчүлүгү көтөрүлүп жаткан маселени жактырышты. Анткени азыр китепканалардын көпчүлүгү сайыздагы система менен иштеп жаткан болсо, азыркы учурдун талабына жараша жаңылануу керектигин айтышты. Нурбек Өмүралиев китепкана иши боюнча атайын иликтөө жүргүзүп, өзүнүн жыйынтыгын катышуучуларга жарыялады. В рамках реализации этого проекта бул долбоорду жайылтууда биз 12 китепкананы алдык. Сузак, Кочкор жана Тоңур райондорундагы китепканаларды алып, алардын иши менен тааныштык. Эң башкысы китепкана иштеп жатат. Бирок андай китептер, эмеректер бардыгы сайыз убагынан калган. Бирок ушундай шартка карабай китепканачылар өз жумушун аткарышып, окурмандарды, балдарды китеп менен камсыз кылып келишет. Бул долбоордун максаты алгач китепканаларды учурдун талабына жараша жабдуу жана оңдоп түзөө иштеринен өткөрүү болуп саналат. Китепкана сапатын жакшыртуу үчүн алгач акын жазуучулар менен атайын жолугушуу кечелерин өткөрүү, ошондой эле кол өнөрчүлөр ириминде уюштуруу керек жана ар кандай иш-чараларды өткөрсө китепканага элдин келүүсү көбүрөөк болуп кызыга баштайт. Бүгүнкү күндө шаарыбыздагы китепканалар улам барган сайын жаңы жетишкендиктерге умтулуп, электрондук китептерди жайгаштырып, окурмандардын суроо талабын аткарып келишет. Бул жаатта жеке эле балдар эмес, ата-энелер жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн дагы атайын бөлмөлөрдү ачуу, китеп менен камсыз кылып келе жаткан китепкананын иштерине ийгилик каалайлы.